Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ынтымак телеканалында Чарпалек көрсөтүүсү жана анын алып баруучусу мен Расул Абазбеков. Биз өз көрсөтүүлөрүбүздө коомдогу актуалдуу жана кызыгууну жараткан суроо маселелерди талкуулайбыз. Биздин бүгүнкү темабыз бейөкмөт уюмдар менен бизнес сектордун ортосундагы карым-катнашты өнүктүрүү деп аталмакчы. Жана биз студиянын коноктору менен бул жааттагы суроо маселелерди талкуулайбыз. Чарпалек программасынын бүгүнкү коноктору Кыргыз Концепт компаниясынын президенти Эмил Уметалиев. Ал эми экинчи коногубуз бейөкмөт уюмдун өкүлү, жарандык активист Акылбек Ташбулатов. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга кош келипсиздер. Алгач биздин чыгармачылык топ даярдаган сюжетке көңүлүңүздөрдү бурсак, андан кийин маекти баштайбыз. Өкмөттүк эмес уюмдар менен жеке ишкерлер эми биргеликте мамлекеттин өнүгүшү үчүн иш алып барышат. Бул тууралуу Ош шаарында эки чөйрөнүн өкүлдөрүнүн жолугушкан форумунда айтылды. Бирок эки тарап буга чейин деле өз ара ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп келишкен. Ишкерлер төлөгөн салыгы менен мамлекетке пайда алып келсе, бейөкмөт уюмдар социалдык маселелер үстүндө иштеп келишкен. Эми бириккенде бир элдин кызыкчылыгы болсо жакшы болот. Не дегенде эми мына жарандык коом ошо НПОлор кээ бир проблемаларды аябай мындай терең изилдеп, алар жакшы билишет, анын тамыры каякта, аны кантип чечсе болот. Бирок НПОлорго бир ресурс жетишпейт. Бизнес ассоциациялар, ишкерлер көбүнчө өзүнүн мындай кызыкчылыгы бар бир багыттары менен иштеши, бирок ошол учурда өзүнүн айланасындагы жашаган жерлерин, өзүнүн жашаган бир кандай да аларга атайын кайрылган бир кайрымдуулук менен кайрылган инсандарга жардам беришет. Ойлойм, бул чогуу иштешип бир кандай да максаттар жалпы коюп аракеттешсе аябай жакшы болот. Буга чейин деле мындай демилгелер көтөрүлүп келген. Бизнес секторлордун, коомдук фонддордун, бейөкмөт уюмдардын биргеликте иш алып баруусу коомдун өнүгүшүнө салымы чоң болот дешет адистер. Мисалы үчүн бир малый бизнес, кичи бизнес болобу, чоң бизнес болобу, ар өзүнүн багыты менен иштейт. Эгерде биз менен көмөксө, бизде кандай жардам? Мисалы үчүн биздин борбор, гендер жана психология жардам борбору, мен акысыз аларга психологиялык жардам бере алам. Кандай жардам берем? Окута алам. Бизнестеги психология менеджменти, экономикалык психология, канча адамдар менен тил табышабыз, канча ошо бизнес сектор өнүгүп кете алат. Мен анын психологиялык жагын окутуп бере алам, акысыз. Алардан бизге кандай жардам? Бизнес сектор канчалык өнүксө, биздин жарандык коомдун да жашашы жакшы болот. Биздин элдин жашасы да жакшы болот. Баягы өзүнүн бизнеси өнүгөт. Бизнеси өнүксө, анын үй бүлөсү жакшы жашайт, балдары камкор көрөт. Башкача айтканда биздин карапайым элдин өзүн өзү багуусу жакшырат деген ойдобуз да. Форумга Кыргызстандагы белгилүү ишкерлер чакырылып, бирге кызматташуу боюнча ойлорун ортого салышты. Эми жеке ишкерлер менен бейөкмөт уюмдун ортосунда көпүрө курулса, экономикалык, социалдык дагы бир канча тармактарда маселелерди чечүү боюнча өкмөткө жардам берилери күтүлөт. Урматтуу коноктор, мына мен биринчи суроом сизден баштайын, Акылбек мырза. Мына бүгүн Ош Нуру мейманканасында бейөкмөт уюмдар менен бизнес сектордун ортосундагы карым-катнашты байытуу, өнүктүрүү деген темада конференция оюштурдуңуздар да. Анан бул иш-чаранын максаты жөнүндө кыска сурагым келип атат. Кандай зарылчылык бар эле? Эки сектордун ортосунда, демек биз конференциянын аталышына көңүл бура турган болсок, байланыш жакшы эмес дейбиз да. Байланыш бар, бирок каалаган деңгээлде эмес да. Биз мисалы бейөкмөт уюмдар бардык ушу бизнес сектордогулар клиент болуп эсептелебиз. Алардын кызматтарына толук пайдаланабыз. Бирок мындай кандайдыр ой пикирлерге мындай кошула албай калабыз. Мамлекет бардыгыбыз Кыргызстандын жараныбыз. Кээ бирде биз деле мындай Кыргызстанды өнүгүш үчүн көп мындай демилге көтөрөбүз. Ага кандайдыр колдоо болмоюнча ал жылыш кыйыныраак болот. Ошон үчүн бизге союзник керек болуп атат. Биз мен оюмча алар менен биз тилектешпиз. Кыргызстандын өнүгүшүнө, Кыргызстанда мыйзамдуулук түзүлүшүнө, мындай бекитүүнө, ошондой эле мындай эффективдүү башкарууга кандайдыр жол тартуу аларга деле жакшы, бизге деле, биздин деле түпкү максатыбыз ошол.
Ошон үчүн биздин бүгүнкү конференциянын максаты, мынан биз биринчи өткөзүп аткан деп айткандан мен алысмын. Бизден мурун деле андай иш-чаралар өткөзүлүп аткан, бирок биз бүгүн ушул жумушту кандайдыр башка тепкичке, башка деңгээлге алып барып, мындай тыгыз байланыш, мындан ары тыгыз байланышта иштейли деп Оштогу бизнес структуралар менен ушундай конференцияга чакырдык эле. Рахмат чоң. Мырза, ошол эле суроону берейин, бир аз кошумча менен. Эки чөйрө деп айтсак болсо керек. Эки чөйрөнүн ортосунда байланышты байытууга, өстүрүүгө биринчи суроом бул зарылчылык барбы? Анан эки тарапты бириктирген, анан кандайдыр бир мүмкүн ажыраткан жерлер барбы же көбүрөөк максаттарыбыз бирби? Акыл мырза айткан. Максаттарыбыз бир, зарылчылыгы бар. Анан бирок бүгүнкү күндөгү жана ажырым ал мыйзам ченемдүү нерсе. Биз 25 жыл мурда рынок дегенди таанычыбыз. Демократия болмокту көрүп коммунизм шартында жашаганбыз. Ошентип бир доордон экинчи доорго өтүп демократияны орното баштагандан баштап эркин соода экономикасына өткөндөн баштап эркин соода экономикага ишкерлер жаңы бутуна туруп ишканаларын ачып жарандык коомдун экономиканын кайсы бир жаңы оюнчул катары кошулуп киришти. Алар өсүп келатат. Баштапкы даражада өздөрүнүн жандарын багып, өздөрүнүн бизнестерин бутуна тургузуп атышты. Эмки кадамда алар орток кызыкчылыкты мамлекет менен бирге талкуулаш үчүн ар бирөөсү чуркап кирип чыга бербей ассоциацияларды түзүп, орток маселени ассоциациянын атынан өкмөт менен талкуулаганга өкүлдөрүн жөнөтө башташты. Бул кадамда, азыркы күтүлүп аткан кадамда, ошол ассоциациялар эми бизнес чөйрөсүнүн бириккен орток маселелери менен башка жарандык коомдун башка бөлүктөрү менен, башка катышуучулары менен алардын пикирлерин, орток маселелердин ортосунда дагы жарандык орток маселелерди чогуу өкмөткө сунушташ үчүн, өкмөт менен аңгемелешиш үчүн, орток маселелер үчүн орток платформа, Аянтчаларды түзүш керек. Аянтчаларды түзүп, анан чогуу ошол көйгөйлөрдү талкуулаганды үйрөнүү кадамдары жана чогуу чечим чыгаруучу тажрыйбага ээ боло башташты ушул жылдары. Түшүндүм. Бул мыйзам ченемдүү процесс. Мен сиз менен макулмун, бизнес биринчи мезгилдерде кандайдыр бир жардам берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес болчу. Акырындап болот дегенгечи. Ошол эле мынакей бүгүнкү конференциянын программасын карай турган болсок, сиздин темаңыз, мен адашпасам, эки тараптын байланышы жана мындай бир жакшы мисалдар деп турат да. Сиз конкреттүү түрдө айтып бере аласызбы? Мисалы буга чейин бизнес, анан бейөкмөт уюмдардын ортосунда кандайдыр бир узак мөөнөттүү дейбизби же кыска эле мөөнөттүү кандайдыр бир конкреттүү долбоорлор болгон? Сиздин өзүңүздүн тажрыйбаңыздан. Эң башкаларга таанымал, чогуу кызматташкан, ишке ашырган бул 90 жылдардын башында өзгөчө туризм секторунда иштеген, анан ошол туризмде иштеген ишканалардын чогуу түзүлгөн ассоциациясы жана башка бейөкмөт уюмдардын көмөктөшү менен чогуу, журналисттердин көмөктөшү менен чогуу биз ошол тармактагы барьерлерди, коррупцияны минималдаштыруу үчүн лицензия, классификация, сертификация дегендин баарын жоюп таштаганбыз. Ошондо эле 90 жылдын башында эле. Ошон үчүн бүгүн Бишкекте жашайбы, Ошто жашайбы, Баткенде жашайбы, Айылда жашайбы, айырмасы жок. Жашпы, карыбы, акчасы барбы жокпу, эгерде туризмде коноктосом десе, ал сөзсүз түрдө ал салык төлөшү керек, жана катталышы керек. Бүттү. А лицензия алат элем, сертификат, баланча деген коррупция, барьер, анан башка бирөөгө барып жалынат элем, анан кезекке турат элем деген убара жок бүгүн. Коңшуларыбыздын баарында бар. Өзбекстан, Тажикстан, Россия, Түркменистан, Казакстан бүт баарында бар. Керек болсо жогото турган акча каражаты $2000 $50,000 чейин. Коррупциясы канча? Ошон үчүн аларда ошол рынокто иштеген катышуучулардын саны кээде 2-3 эсе, кээде 10 чакты эсе биздикинен аз. Бизде эркиндик бар. Анткени ошол жоюлган.
Анан дагы мисалдар бар. Эң чоң мисалдарынын бири бул конституция. Конституцияны саясатчылар конституциянын кемчиликтери заманбап эмес, башкача бир мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Биз башкача эркиндиктерди элге кайрып беришибиз керек жана жарандын укугун коргош үчүн башкача конституция менен жашашыбыз керек деп саясатчылар баштаган жок. Алар менен бирге бирдиктүү кызматташып ишкерлер ошол процесстин башында булагында дагы турган бир мезгилде. Ишкерлерсиз ал процесс болгон жок. Ишкерлердин мындай коомчулукка ак ниети менен, адилеттүүлүк менен жана коомчулуктун кызыкчылыгын коргойт элек деп ишкерлердин арасынан кошулган адамдардын катышуусу менен болгон процесстер. Рахматчы. Мына изилдөөгө шилтеме жасай турган болсок, өкмөт уюмдары менен бизнестин ортосундагы байланыш бул клиент, анан кардар. Кардар менен эмне деп коет? Покупатель. Сатып алуучунун ортосундагы эле мамиле бул 24% түзөт дейт да. Андан башка кандайдыр бир долбоорлорду ишке ашыруу боюнча андай көрсөткүчтөр жок экен да. Сиз айта аласызбы, эмне үчүн мындай болуп атат бүгүнкү күнгө? Менин оюмча чындыгында азыр ушул бейөкмөт уюмдардын менен бизнес чөйрөнүн ортосунда кызматташуу керектүү мындай мезгил талап кылган деңгээлде эмес да. Эгерде жакшы деңгээлде боло турган болсо, азыр мисалы биздин бизнес чөйрө деле ошол баягы кайрымдуулукка даяр болуп калган кез. Ал бирок аларга ошол целевой группа баягындай жардам багыттай турган группага алардын балким түзмө-түз кандайдыр чыгыш жолдору жок болуп калышы мүмкүн. Ошол жерде биз көпүрө болушубуз мүмкүн. Бирок ал максат негизги түпкү максат эмес. Түшүндүм. Мен карасаңыз, мынакей биз түз эле маанисин айта турган болсок, бизнес менен НПОнун ортосундагы байланышта үстүртөн эле байкоолордон алып кала турган болсок да, мүмкүн мен адашып аткандырмын. Бирок бизнес көбүнчө мындай диний уюмдарга жакын бейөкмөт уюмдарга жардам бергенин көп байкасак болот. Муну түшүндүрө турган жактары бар. Мисалы, ошол диний майрамдарда бир учурда боло турган майрамдарга акча алып берген сыяктуу. Мына мен байкаган эмесмин да, бизнес ошол эле сырткы донорлор сыяктуу бир узак мөөнөткө багытталган бир социалдык долбоорлорду колдогондугун тилекке каршы мен байкай элекмин, көп болбосо керек. Көбүн эсе байкаганым мына ушул диний майрамдарга байланыштуу көбүрөөк кайрымдуулук бир жолу же эки жолу боло турган гана жумуштарда байкап жүрөм да. Жакшы болмок. Мүмкүн мен адашып аткандырмын. Жакшы болмок, Расылбек. Бирок мен ой пикирим боюнча бул негизги ушу түпкү максат болбош керек да. Эмне? Түпкү максат алар деле биз деле Кыргызстандын атуулдарыбыз. Биз өзүнүн өлкөбүзгө алар деле биз да ошол бейөкмөт уюмдар деле эч качан жамандык каалабайт. Алар деле биз деле Кыргызстандын өнүгүшүнө тилектешпиз. Ошон үчүн биз азыр алар өзүнүн чөйрөсүдө, биз өзүнүн чөйрөсүдө эки башка жүрбөй бирдей бир кетсек, бириксек, мен оюмча жакшы бир жетек түшүндүм. Жакшылыкка жетебиз. Негизги мындай сиздин негизги максат ошол. Стратегиялык максат дегенде түшүндүм. Мен оюмча бизнес эле каршы эмес буга. Эч ким каршы эмес буга. Тек гана мисалдар. Үч нерсени айтып кетет элем ушуга Аралжы. Биринчиден жанагы башында айтылгандай бизнестин дагы өнүгүү даражасынан эмки кадамында биргелешип кызматташуу жолдоруна жакындап келатат. Андан бийик даражада бейөкмөт уюмдар менен дагы кызматташуу ал эмки даража деп аталганынан тышкары башка маселелер бар. Бул биздин өлкөдө демократия орнобой жана мыйзам үстөмдүгү орнобой турган мезгилде ошентип биргелешип мыйзамдын чегинде талкуулап ынтымактуу чечимдерге, эффективдүү чечимдерге келгендин ордуна коррупция жолу жеңил болуп атат да. Анын түп тамыры бийликте. Эгерде бийлик жок, коррупция болбосун, биз эл менен макулдашып, элдин ынтымагы менен бир чечимдерге, бирдиктүү, ишенимдүү чечимдерге келебиз десек, анда коррупция жоюлат дагы бейөкмөт уюмдарга сый урмат болот, алардын саясатта орду болот. Жок, эгерде бийлик коррупцияны жакшы көрүп сүйүп турса, анда бизнес дагы башка адамдар дагы
биз бейөкмөт уюмдар менен биргелешип эмне кылабыз? Баары бир бийлик алардын тилин укпайт экен, андан көрө коррупция аркылуу жеңил чечет экенбиз деп коррупцияны сугарып атабыз да. Аны бийликтин колунда ал чечим. Бийликтин ниетинен болот ал. Анан дагы бир кечиресиз, бир кошумча нерсе, бул уялбай айтышыбыз керек. Акыркы кезде кээ бир саясий пропаганда, кээ бир саясий агымдар, кээ бир саясий күчтөр элди кулдуктан чыгарып алабыз, чыгарып албайлы эл колдон чыгып кетпесин деп бейөкмөт уюмдарды жамандап, жаман сөздөрдү пайдаланып, НПОшки, анан грантоеды деп бейөкмөт уюмдарга, бейөкмөт уюмдар менен кызматташуунун ордуна кайра аларды турмуштан четке кагып салганга аракет кылган саясий күчтөр бар. Ал учурда ал бийлик авторитарлык режимди коргоп, анан элди ошо баш ийүү шартта кармап калууга аракети кээ бир учурда ишке ашып кетип атат. Түшүндүм. Бул жерде мына өтө олуттуу нерсени белгиледиңиз. Мен сиз менен макулмун. Анан бизнестин социалдык жоопкерчилиги деген жери бар да. Ооба, туура бул жерде стратегиялык максаттарыбыз бирдей болуш керек. Бардыгыбыз ушу Кыргызстандын жарандык коомун түзүп атабыз. Келечек жөнүндө ойлонуш керекпиз. Мына кээ бир маселелер боюнча бизнестин кандай кызыкчылыгы болуш керек? Мен сиздин сөзүңүздөн мүмкүн туура эмес байкагандармын, бирок эгерде бейөкмөт уюмдар менен алар эсептешпесе, биз эмне үчүн алар менен иштеш керекпиз дегенде мүмкүн лобби деген сөздүн бир эмесин көрүп атамбы, мүмкүн. Лобби, коррупция көп. Бийликке криминал кирип кетти деп чыркырагандардын дагы маалыматына көңүл буралы. Ал нерсе бар. Бирок таза иштер, ак ниет менен жасалган бизнес тарабынан иштер, паркты көзөмөлгө алып аткан бизнестер бар. Бишкекте мисалы Гүлнара Каликова деген укукчу, ал тажрыйбалуу бизнес леди, бизнес менеджер, а киши чоң ботаникалык бакчаны өзүнүн көзөмөлүнө, өзүнүн каржысы менен коомдук, жарандык коомдун өкүлдөрү менен көзөмөлүнө алып багып кетем деп атат. Ошондой бала бакчаларды куруп атышат. Мектептерди, мектеп гана эмес, биз дагы ошол мектепти кура алабыз, жатаканаларды кура алабыз деп, университеттерге стипендия берип, ички дагы, сырткы дагы студенттерге стипендияларын бөлүп берип аткан адамдардын саны азыр ондогон эмес, жүздөгөн адамдардын саны көбөйүп келатат. Ал азыр баардык адамдардын көзүнө көрүнбөсө дагы орто муундун арасында таанылып калышталар. Бир нече уюмдар бар. Прокейджи дегени бар, ассоциация прогрессивных кыргызстанцев деген бар, ЖИА ассоциациясы бар. Ушундай көп уюмдар ошондой социалдык тармакта кайрымдуулук дейсиңерби, же болбосо өнүгүүгө салымыбыз дейбизби, ошондойлор бар. Бирок ага гана басым жасабаш керек. Ишкердин милдети салык төлөө. Таза, анан тартиптүү салыкты төлөө. Ошону менен ал эгерде башка адамдарга керектүү нерсе жасап атса, жана салыгын төлөп атса, ошол негизги милдети. Калганын баардыгы алардан доолабашыбыз керек. Ал революция болуп кетет, кайра классовый күрөш болуп кетет. Доолабашыбыз керек. А эгерде мамлекет алардын салымын көбөйтөм десе, өнүккөн өлкөлөрдө мамлекет мынтип айтат экен: сен мага 5 сомуңду же салык катары төлө, же болбосо ошол 5 сомуңду ишеничтүү үйүңдүн жанындагы бейөкмөт уюмга бергиниң дагы өзүң көзөмөл кыл. Ал адамга пайдалуу иш жасап атабы, жасабай атабы. Эгерде сен ошол жака жумшаганың чын болсо, анда мага салык төлөбөй эле кой деп. Ошентип төлөй турган салыгынан кайсы бөлүгүн бейөкмөт уюмга берип койсо, ошону мага мамлекетке тапшырбай эле кой, бүтүрө бергиле деп коет экен. Ошол жерден бизнестин социалдык жана элге керектүү, өзү таанып турган, көрүп турган мамлекетке гана жумшабастан тегерегинде айыл жергесиндеги өнүктүргөн салымы көбөйүп кетет экен. Бейөкмөт уюмдар тыгыз кызматташып, ошол аркылуу ынтымагы да көбөйөт экен. Биздин мамлекет 25 жылдан бери ошондой мыйзам сунушталганына менин эле эсимде 20 жыл болуп келатат. Бирок мамлекет макул болбой атат. Бийликти колунан чыгарбаш үчүн, бардыкты кулдукта кармаш үчүн мамлекет колдон чыгаргысы келбейт ошону. Мына мен бере турган суроону алдын алып койдуңуз да. Башка өлкөлөрдө, Эмил мырза айтмакчы, эгерде ал социалдык дейбизби, мына ушундай социалдык маанилүү проектлерге акчасын жумшаган болсо, аларды автоматтык түрдө салыктын кандайдыр бир бөлүгүнөн бошотот же жеңилдиктерди берет. Мына дүйнөдө көп чоң фонддор, уюмдар мына ошонун эсебинен жасап жүрүшөт. Анткени бул эки тарапка тең мындай ыңгайлуу шарт.
мыйзамдык жагын караганда дагы эле исследование жанагы изилдөөгө шилтеме жасап айткым келип атат да, ошондо налогдо бизде андай нерселер каралган эмес. Эми эки тараптын карым катнашы катары сиздер бейөкмөт уюм катары бизнес менен биригип мына ушул мыйзамдык жагын өзгөртүү маселесине кайрыла аласыңарбы? Мындай пландар барбы же? Мен оюмча азыркы учурда НПОнун бейөкмөт уюмдардын атын ушунчалык жамандап салган. Азыр биз аны көтөрсөк ал маселени, ал маселе эч кимге жакпай калат. Ушунчалык жаман көрсөтүп койгон. Бизде тилекке каршы кээ бир саясатчылар ар убакытта элди кандай гана бөлүп койбоду. Түштүк түндүк кылып бөлүп койду, кыргыз өзбек кылып бөлүп койду, дин боюнча бөлүп койду. Эми элдин душмандары болуп калды азыр бийликтин саясаты менен макул болбогондор. Биз азыр бирге турган мезгил. Эл өзүбүз, бизди башкалар бөлөбүз десе, биз бирге турган учур келип калды. Кыргызстан үчүн биз баарыбыз ушу бейөкмөт уюмдар менен ушу бизнес чөйрө биригишибиз керек. Бул биринчиден. Экинчиден, сиздин маселеңиз боюнча бул эң туура кадам. Мисалы бийлик, мисалы биздин Союз СССРдан таркаган бийлик эгерде бир маселени чечиш үчүн сөзсүз бир госагентство же министерство ачат. Бир көйгөй көбөйүп кетсечи. А батыш мамлекеттерде алар министерство, агентство ачпайт. Алар аутсорсингке берип коет. Ошондой бейөкмөт уюм кандайдыр көйгөйдү таптыбы, көрдүбү? Көйгөйдү чечиш үчүн болуптур, чеч ошо көйгөйдү деп ага акчаны функцияларын башка структурага берет. Бул эң туура жол, себеби эч кайсыл мамлекетте мындай бийликтен капа болгон адам болбош керек да. Эгерде бийликтен капа болгон адам болсо, биздин примерибизде бул адамдар же кара жанакы чөйрөгө барат, чорныйлар деп коебу. Ал өкмөттөн жардам таба албай аларга барат. Же болбосо диний экстремизмге кирип кетет. Ошол биз жоготуп коебуз ал жарандарыбыздычы. Бир адамды тура эмес камап коелу. Ошол адам канча үй бүлөсү болсо, ошол үй бүлө боюнча бийликке каршы болуп калышат. Биз андайга алып барбашыбыз керек. Ошол бейөкмөт уюмдар ошого окшогон адамдарга жардам берип, кандайдыр социалдык напряженностьти түшүрүп атат да. Түшүндүм. Мен сизди түшүндүм. Бирок мындай да, бүгүнкү ошол эле конференция жөнүндө сөз кыла турган болсок, сиздер экинчи максат катары коюпсуздар. Бейөкмөт уюмдардын имиджин андан ары мындай бир позитивдүү нукта болсо керек, өнүктүрүү деп коюпсуздар да. Туура айттыңыз, сиз НПОлордун агайда айтып кетти бул жөнүндө. Бүгүн бейөкмөт уюмдардын имиджин мындай жокко чыгарганга аракеттер жүрүп атат. Анан бул жакта силер бизнести партнер катары көрүп атасыңар да. Кантип анан сиздерге бизнес жардам берет деген суроону? Мен мисалы бизнестен эч кандай мындай жардам, акчалуу жардам күткөн жерим жок. Мен негизги ошол мен оюм азыр ушу биргелешип мамлекеттердеги көйгөйлөрдү бирге чечели. Мыйзамдуулукту бирге түзөйлү. Негизги кызматташыбыз ошондо болсун. Себеби мен жанакы бизнестен акча алып, анан аны башка жакка иштетип, мен ага көзүм жете элек. Балким башка благотворительный организациялар ага муктаждыр. Мен онда оюм жок. Мен түшүндүм. Эл мырза, бизде мына Азия өнүктүрүү банкынын изилдөөсү бар экен, НПО секторубузда, бейөкмөт уюмдар секторун. Алар айтып атышат, мына негизинен бейөкмөт уюмдар эки бөлүккө бөлүнөт деп. Бирөөсү негизинен Бишкекте жайгашкан институционалдык саясий бейөкмөт уюмдар. Алар көбүнчө ушул институционалдык нерселерди өзгөрткөнгө, бир мыйзамдарды өзгөрткөнгө, түпкүлүктүү нерселер жасаганга аракет жасашат, биринчи категориясы. Экинчи категориясы бул регионалдык, аймактык бейөкмөт уюмдар. Алар ошол жерде жашаган жергиликтүү бир социалдык маселелер чечкенге аракет жасашат дейт да. Мына бизнес, өзүңүз да айттыңыз, мына кей эменин имиджин бузганга аракет жасап атат өкмөт депчи. Сиздин оюңузча, бүгүн бизнес, эгерде чындап эле ага тоскоолдуктар бар экенин дагы айттыңыз, бейөкмөт сектору менен кызматташкысы келсе, буга мамлекеттин көз карашы кандай болушу мүмкүн? Мына сиз Кыргызстандагы эң ири бизнесмендердин бирисиз да. Бүгүнкү күндө жакшы эмес. Бүгүнкү күндө мамлекет
бизнес менен дагы, бейөкмөт уюмдары менен дагы дегиле эки адамдын башы кошулуп көйгөйдү чогуу чыгарып талап коебуз мамлекеттин астында дегендердин баардыгына шарт түзмөктүгөр кээ бир учурда куугунтуктап дегиле алардын күчүн алсыратканга көбүрөөк умтулуп келаткандай байкалат. Ошол багытты жакшы көргөн саясатчылардын күнү туулуп турат да. Тилекке каршы. Бул жакшылыкка алып барбайт, бул авторитардык режимди орнотот да, элдин арасында жакырчылык жана нааразычылык көбөйөт. Эркиндик азаят, эркиндиктин артынан ар кимдин өзүн өзү багуу жолдору кыскарып калат. Эгерде биз элибизге жакшылыкты тилесек, анда ар бир адамдын өз аракетин ишке ашыруусуна жол ачып беришибиз керек. Эркиндигин беришибиз керек дагы, жана анын артындагы ошол адамдын башкалар менен биргелешип, ар ким өзү аткара албаган ишти чогуу бирөө менен аткарам десе, ошолордун уюшуп жана ошол ишти же чогуу аткарып, же болбосо бийликке сунуштап, бийликтин дагы көмөгүн алууга биз жолун ачып беришибиз керек. Мына ошондо биз элдин ортосунда да сабырдуулук, ынтымакты орнотобуз, жана эл менен өкмөттүн жана бийликтин ортосундагы ишенимди жаратабыз. Ушул эле суроо сизге кошумчам бар да. Мынакей сиз айтып атасыз, НПОго официалдуу бийликтердин көз карашы түз эмес, анткени бир топ маселелер боюнча сиздердин айталы бейөкмөт уюмдардын, жарандык уюмдун позициясы көп деле жага барбайт да. Мынакей сиздер бүгүн бизнес менен байланышты түзөбүз деп атып, бизнести дагы мына ушундай өзүңүздөрдүн эмеге кошуп албайсызбы деген кооптонуу жокпу? Сиз айттыңыз да, бүгүн биз этият болушубуз керек дегендей маселеничи. Мен жанакы бийликтин бизге кылган мамилеси туруктуу деп эсептей албайм да, себеби бийликтин кээ бир тармактары менен биз тыгыз байланышта иштешебиз. Биз НПО эч качан бийликтин ордуна иштебейбиз, аларга көмөк гана көрсөтөбүз. Мисалы могул жерден биз канча жылдан бери пограничный служба менен кызматташабыз, миграционный служба менен кызматташабыз. Алар бизди партнер сыяктуу эле карашат, бизди эч качан критика кылсак деле туура кабыл кылышат. Себеби биз конструктивдүү критика кылабыз. Анан эле биздин бир жаман жерибиз бар, депутаттар баягы кресло ала коелу, килем ала коелу дегенде биз салыктуу өлчөбүз, бизден сурабайсыңарбы? Эски креслода отуруп бербейсиңерби деп ошондой ыңгайсыз суроо берип бийликке жакшы болуп кетип атып, буларга көмөк көрсөтүп, көмөктөш болуп, жардамчы болуп жүрүп, анан баягындай ыңгайсыз суроо берип алып, жаман көрүнүп алабыз, ошондон кийин эмне кылышын билбей калат да. Түшүндүм. Акыркы суроом сизге, мырза, мынакей бир байлык, бир топ байлыгы бар адам кишинин интервьюсун окуп калдым эле, айтып атат, бизнестен баары сурайт депчи. Кимдер гана келбейт? Кайрымдуулук үчүн сурайт, укук коргоо органдары сурайт, жөнөкөй жарандар дагы сурайт депчи. Эми бизде бай болуш кыйын, чындыгында Кыргызстанда. Анан НПОлор да сурайт деген, сурап жатат дегендей, сизде көз караш пайда болуп калган жокпу? Өтө көп эмес, бирок кээде ошондой учурлары болуп кетет, ошондой болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн НПОнун астында азыр абдан оор максат турат да. Жаңыча жарандар менен сүйлөшкөндү үйрөнүү. Алар мурда кандайдыр бир фокус группаны таанып, ошол фокус группанын көйгөйүн чечкенди үйрөнүштү. Кээ бири абдан керектүү иштерди жасап атат, баардыгыбызга керектүү таанымал иштерди. Бирок баардыгыбыздын башыбызды кошуп бириктириш үчүн дагы бир высшая математика керек да. Интегральный уравненияны тааныш керек. Бул жөн эле фокус группанын көйгөйүн тааныбастан баардыгыбыздын кыялыбызды түшүнө билип жана ынтымакташтырып, жана баардыгыбыздын көйгөйүбүздү бир жерден бир таанып, башыбыз кошулгудай бир сөздү баштоо жана очок орнотуу жана кандай тегерек талкуу, тегерек дасторкондун чечими болобу, же оттун иши кылып менин кызыкчылыгым башка, сиздики башка, бул кишиники башка. Бирок баарыбыздын Кыргыздын жараны болгондон кийин кээ бир маселелер жеке эмес, кээ бир маселелер орток да. Ошол орток маселени таап, ар бирөөбүздүн кызыкчылыгыбызды түшүнүп, анан орток чечимге келүү бул жаңы биздин мүнөз болуш керек.
ошого жакындап калдык окшойт. Ошого керектүү, ошону билем деген же биле алам же билгим келет, ошого сабырдуулугум бар деген адамдарыбызды арабыздан сууруп чыгарышыбыз керек дагы, чогуу кызматташышыбыз керек. Рахмат чоң. Урматтуу коноктор, тилекке каршы биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Урматтуу көрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетсем, бүгүн бизде конокто Кыргыз Концепт компаниясынын президенти Эмил Умиталиев мырза, ошондой эле Акылбек Ташпулатов, Бейөкмөт уюмдун өкүлү, жарандык активист болушту. Сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен Чарпалектин бүгүн көрсөтүүсү аягына чыкты. Бизди жуманын 2 жана 6 күндөрү Ынтымак телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер менен мен Расул Абазбек болдум. Чарпалек биз маалыматты жеткиребиз.